Бул жашоодо сизди эң оор жогото болуп кайсы нерселерди айта аласыз жашооңузда? Ошол биздин тынчтыгыбыз жоголду чек арадан кийин. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр деп келесиз? Ата-энемден жакшы тарбия көрүп, билим ала алганыма чексиз шүгүр кылам. Атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз, аягы көйгөй менен бүткөн бир учурларды эстеп кетсеңиз? Андай көп болот да. Кандай китеп окуудан ырахат аласыз? Адабий чыгармаларды окугандан аябай ырахат аламын. Ошол жерде бул сен ал каармандардын жашоосун жашап, катасын кетирип, ошондон сабак алып койгонго эң мыкты мүмкүнчүлүк да. Акыркы окуп жаткан чыгармаңыз тууралуу айтсаңыз, азыр кайсы китепти үстүндө окуп жатасыз? Алхимикти окуп бүткөн болчумун. Пауло Коэльонун Алхимик чыгармасын кайрадан кайталап окуп жатам, англисчесин окуп жатам. Биринчисинде орусча окуган болчумун. Учурда досторуңуздун, курбуларыңыздын саны канча жана ошо дос курбу тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Досторум көп, мен адамдар менен мамиле кылганды жакшы көргөн адаммын, бирок мындай бар сырыңды да баарын айткан бир-эки гана досторум бар. Дос тандоодо кайсы критерийге кандай десем, чын ыкластуулук, жасалмалуулук жок. Анын баалуулуктар бирдей болуш керек. Мен көздөгөн максат, мен баалаган баалуулуктар алар үчүн да бирдей болсо, биз доспуз. Оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимдерден кеңеш алып турасыз? Атама айтамын, жолдошума айтамын. Анан ошого карап өз чечимимди чыгарамын. Көбүнчө китептерден жооп издегенге аракет кылам. Ушундай учур болгонбу сизде? Баардык нерсени таштап салып, эч ким жок жерге кетип калсам деп, ошондой учурлар эсиңиздеби? Андай ойлор келет, бирок сен ошо эч ким жок жерге кеткен менен көйгөй сен менен чогуу кетерин түшүнүп, кайра өзүбүз тарбиялап, көйгөйдү чечебиз. Качып кеткен менен көйгөй чечилбейт экенин билебиз. Эч жерден ордун таппай жүргөн жаштарга, кыздарга бир кандай кеңеш берет элеңиз? Китеп окуш керек деп кеңеш берет элем. Эч иш кылгысы келбейт, түшүнөм. Эч кимге барып аралашкысы келбейт, түшүнөм. Сиз каалаган тармакта, кызыккан тармакта китепти алып окуй бериңиз. Китеп окуган сайын сизге сонун идеялар келет. Анан ошону ишке ашырасыз. Толук түрдө бактылуу болууңузга азыр эмне жетишпейт? Баары жетиштүү. Ачка калып, финансылык жактан тартыш болуп, көйгөйлөр мындай сизди курчап алган учурларды бир эстеп кетсеңиз. Студенттик кезде күнүгө ачка болчубуз. Ыйлайт элек. Шаарга түшүп тамак жеп келели десем, менде ошо жатаканада чогуу жашаган кыздар күлөт эле да. Биз ушунчалык, мен айтам, ата-энелерибиз кыйналып студент болгонмун десе, азыркы студенттерге күлкү го. Бирок биз да ошондой студенттердин катарында болчу экенбиз да. Азыр ойлосом, жатаканада жашап, ошол берген тамагы 6да жейт элек, кечки 10да ач калып калат элек. Ошо ач калып, кыйналып жүрүп окудук, бирок азыр ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Кимдир бирөөгө катуу кыйкырып алгансыз, эмоцияга берилип, бирок азыр ошону эстесеңиз, абдан мындай сизди кыжаалатып калат. Ошол эсиңиздеби? Балким досуңузду, курбуңузду? Ооба, мен бир тууган энимди көп ошентип катуу урушуп алам, кийин өзүм өкүнөмүн. Бирок ал мени түшүнөт, мен аны түшүнөм, кайра сүйлөшүп кете беребиз. Бир күндүк планыңызды айтсаңыз, кандай өтөт, кимдерге жолугасыз? Ушул адам менен жолуксам, мен убактымды ошого бергенге даярмын деген бир учуруңуз барбы? Ооба, мен жакшы адамдар менен жолукканга убактымды аябаймын. Бирок бир жерге барсам, мисалы маарике, той, иш-чара, ашыкча керек эмес нерселерге убактым кетип калганына аябай көп өкүнөмүн. Бирок түшүндүм, биз аны кыргыздардын жашоосунан алып сала албайт экенбиз. Барам, кадимкидей маарикени өткөргөнгө жардам берем же барып конок болуп катышып келем. Бирок ошондон көрө мага бир жакшы маалымат бере ала турган, бир көндүм үйрөтө ала турган адамдын жанына барып 1 саат 2 саат сүйлөшүп келсем, ичимде кыжалатчылык болбойт да, сүйүнүү болот. Ошондой адамдар жашоомдо көп. Мен жакшы адам тапсам сүйүнөмүн. Жаңы тапсам андан да көп сүйүнөмүн. Буга чейин ал адам менен тааныш болгон эмесмин, эми таанышсам. Мисалы, акыркы жылда Гүлнара Каликова, бул Кембриджде окуп келген юрист, ошол эжеке менен тааныштым. Андан кийин Руслан Акын режиссер, азыр ошол Гапыр агайыбыздын өмүр таржымалы боюнча мугалимдерге арналган сонун сериал тартып жатат. Ал киши менен таанышканда аябай сүйүндүм. Ушул сыяктуу мындай мага бир жаңы дүйнөнү ачып бере ала турган, жаңы маалымат бере ала турган адамдар менен таанышканда аябай сүйүнөм. Сизди эмне кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат?
Мени бизди өнүктүрбөй артка тартып турган менталитет түшүнүктөрүбүз бар го, жакшылары да бар. Аябай жакшы салттарыбыз бар. Биз мисалы үй бүлө баалуулуктарын номер 1-ге коебуз. Ал аябай жакшы. Бирок ашыкча керек эмес тойлор бизде көп. Ошол тойду өткөрүүгө каражат топтоп иштейбиз, каражатты кетиребиз, кайрадан иштейбиз. Мына ушундай түшүнүксүз менталитеттин эрежелери мени көп ойлондурат. Анан ошолор кези келсе мен балдарыма ошолорду аткарбаймын, жасабаймын да. Баары эле ошону түшүнүү менен кабыл алса жакшы болот. Анткени андан көрө ошол тойлорду өткөрүп ага көп каражат жумшагандан көрө мен ошол акчаны анын билимине жумшаймын. Ушул сыяктуу маселелер мени көп ойлондурат. Адам эмнеден чарчайт? Жумуш кылууданбы же кайталанма жашоодонбу? Кайталанма жашоодон чарчайт. Гапыр агайыбыздын Акыл эмгеги маданияты китебинде жазылып турат, адам бир түрдүүлүктөн гана чарчайт экен. Мээ болсо, могул акыл менен иштегенде ал эгер ишмердүүлүк ар түрдүү болуп алмашып турса, бир жазасың, бир окуйсуң, бир сүрөт тартасың, бир эшикке чыгып сейилдеп келесиң, ал чарчабайт да адам. Сиздин оюңузча жүрөк кайсыл учурда эс алат жана кайсыл учурда ырахат алат? Жүрөк жакшы адамдар менен сүйлөшкөндө, сухбат деп коет го, жакшы китептерди окуганда, классикалык музыкаларды укканда, таза абада сейилдегенде, суунун жээгинде, жакшы ойлорду ойлогондо эс алат. Эртең менен канчада турасыз жана канчада уктайсыз? Мен эртең менен эрте турчулардын катарында аябай болгум келет, бирок боло албаймын. 8-те турамын. Кечинде 11-12-лерде уктайм. Телефонго канча убакыт бөлөсүз жана кайсы булактарды көп колдоносуз? Мен телефонго көп убакыт бөлөм. Бирок телефонго убакыт бөлгөндө ага айырмаланат биринен бири. Анткени менин жумушум методика жайылтуу, онлайн курстар болгон үчүн мен телефонго көп убакыт бөлөм. Карасаңыз 2 телефон, бирөөсү өзүм байланыш үчүн, бирөөсү жумуш үчүн. Могу жерден азыр аябай iPhone алуу мода болуп кетпедиби? Мен айтат элем, iPhone'ду иштеткендер алыш керек. Жөн эле сүйлөшүп анан YouTube көрүү үчүн болсо, меникине окшогон Samsung телефонду көтөрө бериңиз дейм да. Мен телефонго көп убакыт бөлөмүн. Ал денсаулыкка зыян. Бирок ошол мен телефон иштеткеним аркылуу миңдеген адамдар жакшы маалымат алып жаткандыгы үчүн иштетем. Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон? Менин жашоомдун өзгөрүүсүнө ата-энем себепчи болду. Ошол бизди сапаттуу тарбия алсын, билим алсын деп ошол гимназияда окутушту, өздөрү үйдөн да аракет кылышты. Андан кийин университетте аябай жакшы профессорлорго туш болдум, баарына ыраазымын. Ошол Америкада окуп калуума себепчи болгон Сейит Али Авчы агайлар бар. Кийин Америкада жүргөндө ВВТ Бустер деген профессорлорду көрдүм. Мен ошол жерден эмне сабак алдым? Биз болсо мусулманбыз деп айтканыбыз менен аракетибиз мусулмандыкыдай эмес экен да. Алар өзүн мусулманмын деп айтпаганы менен адилеттүүлүгү, оку деген сөз биринчи аят, билимге болгон ушунчалык чың ыкластуулугу, тазалыгы, бул ошол мусулмандыкынан да ашып түшөт экен да. Анан бул салыштырууда эмне үчүн айтып жатамын? Биз керек болсо ошол динибизде айтылган өкүмдөрдү дагы жасалмалуулук менен жасаганга аракет кылганыбыз мени өкүндүрдү да. Мына ошондой чет өлкөлөргө чыкканда салыштыруу менен өзүңдүн кемчилигиңди байкап, ошонун үстүнөн иштегенге жакшы болот экен. Жалгыз калганда, жөө басканда, тоолорго чыкканда эмнелерди ойлоносуз? Мен буга чейин кандай болчумун? Азыр эмне өзгөрүүлөр болду? Келечекте эмнени каалаймын? Көп ушул маселелерди ойлоном. Ортодогу талаш тартышты баш чечүүнүн жолу кандай? Убакыт. Буга чейин ким элесиз жана азыр кимсиз? Буга чейин аябай билим алгысы келген кыз болчумун. Азыр билим алып жатамын жана алганымды башкалар менен бөлүшүп жатамын. Келечекте дагы мен эң биринчи бактым ушул болот. Өмүр бою үзгүлтүксүз билим алайын, жаңы тармактарда ачылыш болсун мен үчүн. Үйрөнгөнүмдү бирөөлөргө китеп жазуу аркылуу, онлайн сабактар аркылуу бөлүшөйүн. Кантип жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүүгө болот? Жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүү үчүн үзгүлтүксүз билим алуу керек жана тарбия алуу керек. Ошондо гана кызыктуу болот. Прогресс болсо гана кызыктуу болот да. Бул мен ушу университетти бүттүм эле, окуу жайды бүттүм эле деп токтогон жерден токтойсуз.
улантып өмүр бою окусаңыз жашооңуз күн сайын кызыктуу болуп кете берет. Нейроийкемдүүлүк бир гана адамга берилген супер күч, жараткан бизге гана ушул мүмкүнчүлүктү берген. Кайсы жаш куракта болбойлу биздин мээбиз жаңы маалыматты кабыл алганга, ошону жашообузга киргизгенге жөндөмдүү орган бизге берилген да. Агай ушуну көп тамашалап айтат. Мына башыңар силердин кумтөрүңөр депчи, алтын кени кумтөрдү канча баалайбыз? Бирок ушул башыбыздагы мээбиз, ар бирибиздин кумтөрүбүз бар дейт да, ошону баалайбызбы? Иштетип жатабызбы? Иштете алабызбы? Кумтөрдү мисалы иштете албай чет элдиктер иштетип берди, ошону да талашып атабыз. Өзүбүздүн башыбыздагы кумтөрүбүздү, мээбизди кантип иштетүү керек экенин билебизби? Эгер билбесек, акыл эмгеги маданиятын окуйлу. Агай айтып берген, ошо мээбизди кантип иштетиш керек экенин, кантип билим алыш керек экенин, ошондой. Өзүңүздү өнүктүрүүгө канча убакыт бөлөсүз? Өзүмдү өнүктүрүүгө 24 саат бою бөлгүм келет. Бирок деген биз күнүгө аткарышыбыз керек болгон иштер бар, Анан ошолорду жакшы үйрөтүп койгон капырагайбыз. Күнүгө сөзсүз аткарышыңар керек болгон иштерди автоматтык түрдө бат-бат жасагыла, чтобы өзүңдү өнүктүрүүгө көбүрөөк убакыт калсын. Мен азыр эч бир доордо бир дагы адамда болбогон мүмкүнчүлүк бизде бар, шүгүр келтиришибиз керек. Үйдө олтуруп алып, ошол YouTube аркылуу дагы чет өлкөнүн лекторлорунун сабактарын акысыз уксак болот. Өзүбүздүн Кыргызстандагы мына агайларыбыздын сабактарын акысыз уксак болот. Серия лекциялар турат. Жумуш кылганча ошолордун сабак лекцияларын угуп, жүрүп эле канча жан дүйнөң байып, өзүң тынчтанып өсүп каласың да. Мына ушундай кылам мен, иштеримди кылганча, лекцияларды угуп. Ушул мүмкүнчүлүк бир гана 21-кылым бизде гана бар. Ошого шүгүр. Пайдаланышыбыз керек. Эгер сиз тууралуу китеп жазылса, китептин аталышы кандай болмок? Билимге сапар. Ата тарбиясынан башталган билимге сапар деп аталат эле. Эми сиздин бир жыл ичинде эмнелерди күтсөк болот жана кандай пландар үстүндө иштеп жатасыз, ошолор тууралуу токтолсоңуз? Аябай жакшы суроо экен. Мына азыр эле айткан китепти буюрса жазып жатамын. Ата тарбиясынан башталган билимге сапар деп. Анткени Гапырагайдан сабак алгысы келген адамдар аябай көп. Бирок ошол эле учурда мондай биз кыргыздар ушундайбыз да, өзүчү, өзүнүн балдарычы, өзү ушуну кылат бекен эле деген суроо ар биринин ичинде турат да. Ошон үчүн анан аны болсо, мисалы, агай барып мен мончумун, мен мондай кылгам үй бүлөмдө деп айтпайт да. Аны биз балдары көргөнбүз, биз айтсак жарашат. Ошол атамдан эмне сабак тарбия көрүп үй бүлөлүк жашоодо алдым эле. Ошолорду эскергенче жаздым мен. Атам 63 жашка чыкканда, пайгамбар жашына чыкты деп ошол белек кылып берген элем да. Уккан адамдар ушунчалык кызыгып, бул китеппи, уландысы гана деген комментарийлер жайнап кетти да, 100төн ашып, анан ай деп ошондон жаралды бул идея. Ата тарбиясынан башталган билимге сапар деген китепти жазуунун үстүндөбүз. Андан кийинкиси бул Гүлнур экөөбүз кызыма кат деген китепти жазып атабыз. Байкап көрсөм биз кыздарга мамиле курууну үйрөтпөйт экенбиз. Жок, эч ким менен сүйлөшпө, мамиле курганга болбойт деп тыюулар менен келебиз дагы. 20га жеттиби, качан турмушка чыгасың деп басабыз да. Сен үйрөттүң беле ортодо бирдемени деген суроо, боштук бар. Ошол үчүн кызыма кат деген китеп жазып атабыз, ал буюрса жакында чыгат.